Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековду Кызыл Кыя шаардык сотунун төрагасы Манасбек Дарманкулов тосуп алып, соттун имараты, судьялар жана аппарат кызматкерлеринин иштөө шарттары менен тааныштырды. Аталган сотко Жалал Абад, Нарын облустарынан судьялар ротацияланып келген. Замирбек Базарбеков Баткенге болгон иш сапардын негизги максаты ротацияланып келген судьялардын жашоо шарттары менен жеринде таанышып, иштердин өз убагында каралып жатканын атайын текшерип келгендигин айтты. Которуулар болду, бирок ошондой каралып бүтпөй калган иштерди аларды карап баштаган судьялар эмес, алардын ордуна иштегени барган судьялар кайра карап башташы керек. Баштап караганда дагы элдин нааразычылыгын жаратпоо үчүн аларды тез арада карап бүтүрүүгө тийиш. Ошондуктан иштерди кароонун мөөнөттөрүнө, сапаттарына өзгөчө көңүл буруп талап кылам деп билдирди төрага. Замирбек Базарбеков ротацияланып келген судьяларды азырынча эмгек өргүү маселесин экинчи планга коюп, тез арада иштерди кароого өтүшүн талап кылды. Соттор бардык иштерди кароодо жогорку жоопкерчилик менен мамиле кылышы керек. Адамдын тагдырына байланыштуу чечимдерди кабыл алып жаткан соң, иш каралып жатканда эмгек өргүсүнө чыгып кетүү сыяктуу көрүнүштөрдөн карманыңыздар, деди төрага. Кызыл Кыя шаардык сотунун төрагасы Манасбек Дарманкулов аталган сотко Жалал Абад жана Нарын облустарынан судьялар ротацияланып келгендигин айтты. Аталган сотто учурда 12 аппарат кызматкери эмгектенет.